Саламатсызбы эжеке? Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад коллежи, БКМ Контрагиконсерт сайпасынын студенти Кожомкул кызы Аксамай. Предмет педагогика. Окутуучу Айдарова Нуржамал Амжоловна. Чема баалоонун түрлөрү. Баалоонун түрлөрү. Диагностикалык баалоо. Чема өтөрдүн алдында чейректин окуу жылынын башында жаңы класс же окуучу менен иштеп баштаганда. Калыптандыруучу баалоо. Сабак учурунда дайыма өзгөртүксүзгө жүргүзүлөт. Жыйынтыктоочу баалоо теманын бөлүмдүн чейректин окуу жылынын аягында. Баалоонун стратегиялары. Педагогика баланын өзүнүн жана классташтарынын ишмердүүлүгүн баалай алуусу, окугандыгы, кемчиликтерин себептерин аныктап, аларды жое билүүсү зор мааниге ээ. Окуучу балада бул сапатты сабакта калыптандыруучу баалоону колдонуу аркылуу калыптандырууга болот. Окуучулардын ишмердүүлүгүн баалоо педагогикалык процесстин маанилүү элементи болуп эсептелет. Ал эми баала мугалимдин тигил же бул милдетин аткарууда таасирдүү педагогикалык каражат. Кандай гана баалоо болбосун, ал окуу процессиндеги мугалим менен окуучулардын өз ара аракеттенишүүсү канчалык натыйжалуу экендиги тууралуу окуучунун же мугалимдин маалымат алуу муктаждыгынан келип чыгат. Педагогикалык иш-аракеттердин негизги принциби бул окуучулардын өнүгүүсүнө түрткү берет.